Assalamu alaikum dostlar. Kanalıma katılmanı unutmаңыздар. Бүгін онлайн пазл түзгенді үйренеміз. Ол онлайн пазл создать деп жазып іздейбіз. Мына онлайн пазл.ру деп орысша сайт шықты. Сайтқа кіреміз. Ешқандай регистрациясы жоқ эле. Қалған сүрөтіңізден пазл түзіп алсаңыз болады. Ал үшін төмендегі загрузить изображение басқычын басып, выберите файл басқычын басабыз. Галереядан қалған сүрөтіңізді таңдап, қалған бөліктерге бөліп алсаңыз болады. Мына бұл жерден 6 бөлікке бөліп алдық. Біз қалғаны өтө көп екен. Біз ушуну эле тандайлы. Анан начать игруну бассак, пазлыбыз мына. Эми буну кураштыра баштайбыз. Пазлдан бөлүкчөлөрдү айлантып алуу үчүн бир бассак абалын өзгөртүп турат. Мына ошону менен өзгөртүп кураштыра алсак болот. Кураштырып бүткөн соң онлайн эле каалаган сайттан кетирип алсаңыз болот. Ал үчүн мына жогоруда поделиться баскычын басып, окуучуларыңызга онлайн өткөндө жиберсеңиз болот. Дагы бир сүрөттү пазл жазып көрөлү. Ал үчүн создать другуюну басып, выберите файл кылып, жанагыдай эле галереядан сүрөтүбүздү тандап алабыз. Кааласаңыз ушул түзгөн пазлдарыңыз сайтка сактала турган болсо, сактап алсаңыз да болот. Регистрациядан өтүп алсаңыз болот. Мына буну деле 6 бөлүккө бөлөлү. Бат-баттан толтурганга ылайыктап сиз өзүңүздүн сүрөтүңүздү каалаган бөлүкчөгө бөлүп алсаңыз болот. Мына сүрөтүбүздү кураштырып бүткөнү калдык. Андан соң сайттагы дагы бир функциялар менен тааныштыра кетейин. Бул жактан өзүнүн главная келе турган болсок, сиздерге мисалдарды, даяр мисалдарды көргөзүп берет. Каалаган категорияңыздагы сүрөттөрдү тандап, ушул эле сайттан сүрөттөрдү алсаңыз болот. Мисалы, ал үчүн биз жаңы элеке сызыкчаны басып эле 3 сызыкчаны категория деген бөлүктөн тандап алабыз категорияны. Мисалы биз еда дегенди тандап, бул сүрөттү пазл кылып алалы. Ал үчүн начать игруну басып эле чачыратып алабыз мына. Эми сүрөттөрдү кураштырабыз. Видео жаккан болсо лайк басып, башкалар менен да бөлүшүп коюңуз. Дагы ушундай пайдалуу маалыматтарды алгыңыздар келсе, каналыма катталып, коңгуроону жандырганды унутпаңыздар.